ошол чыгарманын ээсинен сурап көрөлү. Бул апакем чыгармасы кантип чыгып калды? Негизи бул чыгарманын тамыры мага таандык эмес негизи. Ошо 19-да башын тайда-та, трайда-да-да-дым. Тарых таржымалы биринчи жолу айтылып атабы же көп жерде ушундай айтты беле? Биринчи жолу эле айтылып атат го, эми көп жерге барганда мындай эле үстүртөн айтып берип коем. Идея нөлдөн башталбайт өзү. Идея сөз бирөөнөн алып отуруп идея көкөлөйт да. Кудайым даражаны көтөрсө аны эч ким түшүрө албайт дейт. Кудайым даражаны түшүрсө аны эч ким көтөрө албайт дейт го. Ырларымдын ичинде пайгамбардын аты бар үчүн ырларым бийик деген экен. Асыл зат деген да бир чыгарма бар. Асыл дедим да, эң адамдардын асылы анан зат дедим. Пендеге да окшоштурбадым, периштеге да окшоштурбадым. Жүрөккө жакын инсандардын эле белгилеп туруп анан бир сонун чыгармалар чыгып калат да. Байкелерим бийик учкан шуңкарсыңар, абыл болсо талыбаган тулпарсыңар. Кыргыз үчүн кызматыңан чарчай көрбө. Ахиретте бейиш суусун уртайсыңар, Кавсар суусун уртайсыңар деп. Ассаламу алейкум. Биздин Калем подкаст YouTube каналыбызга кош келдиңиз. Биздин Калем подкаст YouTube каналы билим, маданият, руханият багыттарын сөз кылабыз, талкуулайбыз, жанагы элибизге мындай багыттайбыз да. Анын ичинде соол программабыз бар. Соол программасы баягы элибиз издеп жүргөн же өзүнө жаккан бир чыгарма болобу, бир окуялар болобу, бир суроо менен ошол биз каармандан кайра бир жооп алып беребиз да. Анан бүгүнкү сурообуз болсо баягы элибиз апакем деген чыгарманы аябай угушкан. Бир 2-3 жыл мурун аябай хит болду десек болот. Ар бирибиз угуп, биз дагы угуп, азыркыга чейин интернетте болобу, машина айдап баратсак дагы угабыз, коюп алып апакем деп. Анан ар бир апасын сагынган инсан үчүн бул чыгарма мындай жүрөккө жакын чыгармалардын бири да. Анан көп элдер дагы сурап калат да, бул чыгарма кимдики депчи. Анан биз ушу элибиз сурап аткандан кийин бул жооп катары ошол чыгарманын ээсинен сурап көрөлү. Бул апакем чыгармасы кантип чыгып калды? Рахмат. Сөз башынан болсун. Негизи бул чыгарманын тамыры мага таандык эмес негизи. Бул чыгарма өзү менин Кубаныч Алиев деген досум бар. Ошол илгертен бери эле баян бир ырга сөз жасагыла, минтели, тинтели деп эле мени айтат. Мен болсо баягыдай кайдыгерлик деген жаман го, ана мына деп коюп эле бир топ жыл өтүп кетти. Анан бир күнү достордун чогулушу бар болчу. Экөөбүз эрте келип калыптырбыз. Баке келе кал, жана ырды жаза кал деп эле колума калемди карматып ушинтип калды. Анан бул өзү ошо 19-да башын тайда-та, трайда-да-да-дым. Бир куплет. Анан бул ырды ат башым деп жазсамбы дейт. Анан башка ушундай темаларды айтты да. Досумбай, сен ат башыга барган эле ырдайсың да муну. Мындай коомчулук жалпы кыргыз бүтүп турган кылып жазса болбойбу? Кандай дейт анан. Мисалы ата тууралуу ырдасаң болот, тойлор көп болгон наристе тууралуу ырдасаң болот, апа тууралуу ырдасаң болот деп сунуштан. Анда кел апа кылалы деди. Анан жазып бердим, ойнотуп бизди жетелеп оорутпай бактың, көпөлөп калкалап мээрим жамалың, карызбыз сизге эселепти. Анан сумсак болуп калды. Анан мен айттым ага, келем буга кайырма кошпосок, күчөтпөсөк болбой калат депчи, кандай кылалы деп. Анан дароо эле ошол жерден сөзүн жазып туранан огон чыгарабыз да. Кайгымды тарттың теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем жүрөгүм ооруйт өйкөлүп. Ааламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, ааламда бир да аял зат ажарлуу эмес сенчелик, сулуу эмес апа сенчелик деп жаздык. Жазгандан мен ал жолугушууга келгичекте машинада идея нөлдөн башталбайт өзү. Идея сөз бирөөнөн алып отуруп идея көкөлөйт да. Машинадан келатып мен радиодон Токтобек Асаналиевдин Ат башым деген ырын угуп калгам өзүчү. Достуман чалып тоо башын деген сонун деп мынтип угуп келип анан ушул калып калды да биякта. Тияка келгенден кийин ошону эле сындырдым мен. Кайгымды тарттың теңселип болгон ноталарын башка жайгаштырып койдум. Анан досума деле айткан жокмун. Макул көрүп эле.
ошо боюнча калды, ошол боюнча. Анан кийин эле ишен ырдап чыгып эле баса булурду болсо радиолор албай койгон. Себеби бейиш деп айткан пайгамбар деген жерди алып сал деген да. Анан ишен мага телефон менен чалганда, мына радио атын айтпай койчу. Ушул пайгамбар деген сөздү алып сал деп айттым. Мен айттым, именно ошол сөз турсун, пускай албаса албай эле койсун дедим. Анан Кудай Тааланын касиети. Муну баа кантка бир жерге барып ырдап, Майрамбек байке тамада болуп аттыр. Эне баласы менен бийлеп, ошол жерден ырдап, башынан көп нерселер өтсө керек. Ошол жерден эле Кудай Тааланын каалоосу, ошол жерден эле элге жарыя болуп, хит болуп, казак, кыргыз, өзбек баары ырдап калды. Бул ошондой тарых таржымалы. Анан бул ырды мен жазган жокмун. Бул ырды апам өзү жазды. Себеби бул ырдын толук бою ушул мен апамдан көрөм да. Келбетинен көрдүм, эмне экенин болсо ошондо эле калемге түшүрдүм. Эми болсо коомчулук болсо билген эле тексттерин ырдап жүрөт да. Билбеген тексттерин мен айтып берип коеюн. Үмүттүн отун жандырган үй ичин майрам шаң кылган, өмүргө бизди алып келген энелер үчүн жаңгырман. Нол кайырмасы да бар да. Кантейин апа эзилбей, канча жыл өттү сезилбей, балам деп койсоң балкыймын баягы бөбөк кезимдей. Бал барбы сенин сөзүңдөй, нур барбы сенин көзүңдөй, дүйнөдө эч бир аялзат мээримдүү эмес өзүңдөй. Дагы бир кайырмасы бар. Балаңдың кечир айыбын, бакытым дархан жайыгым, бала үчүн жаның садага, бардыгынан эй кайылым. Апам бар болсо жаңымын, алыстап кетсең карыдым, татына сенден супсулуу, таба албайм апа анығын. Сулуусуң апам, жарыгым деген куплеттер бар. Сон булар негизи булудун чыгышы мындай тарых таржымалы биринчи жолу айтылып атабы же көп жерде ушундай айтты беле? Биринчи жолу эле айтылып атат го, эми көп жерге барганда мындай эле үстүртөн айтып берип коем. Мисалы биздин көрөрмандарга да аябай мындай кызыктуу болот болуш керек. Анын ичинде жанагынтип чыгып калганы, радиолор кабыл албай койгону, мисалы баягы Кудайым даражаны көтөрсө аны эч ким түшүрө албайт дейт. Кудайым даражаны түшүрсө аны эч ким көтөрө албайт дейт го. Ошол сыяктуу бул ырда жанагы тексттер бар үчүн Кудайым даражасын көтөрүп туруп бул аябай мындай жакшы болду да. Мисалы ар бирибиздин жүрөгүбүздө өзүбүз мындай чыгарган чыгарма сыяктуу элестетебиз да. Ар бирибиздин энебиздин мындай элестетебиз да. Жакшы. Арабтардын белгилүү акыны бар экен. Элдин баары укмуш акынсың, кыйынсың деп мактай берсе жок дептир да. Эмнеге кыйын болдум дейт, ошо ырларымдын ичинде пайгамбардын аты бар үчүн ырларым бийик деген экен. Дал ошонун сары ырымдын арасында пайгамбардын аты бар үчүн ырым бийик болушу мүмкүн. Ары карай мактана берейинби? Буга чейин дагы бир ырым хит болгон. Муну көп деле киши билбейт. Ал мындай болду. Жеңишбек байке чалат мага. Таң атпай 10-до концерт экен Дворец спортода. Китеп жарыш өтүптүр, китеп жарыштын сыйлыктары берилет экен. Ошонун башында ачылыш кылып берип кой деп. Анан өзүм дагы тияка жетишпей, бияка жетишпей турганымдан анан мынтип ойлондум да. Ушу калп айтсамбы дедим да. Бошоп айтам же болбосо бир шолтон айтсамбы дедим да. Анан жок, ушу калп айтпайынчы деп макул бара калам дедим. Дворец спортога келе кал. Башында ырдайсың деди. Көзүм шум чыккыйып барып кийиндим дагы. Барсам Идрис Айтбаев, Кубат Түкешев бар экен. Анан башында ырдаш керек болуп атат. Ал жакта спонсорлор арабтар да отурат. Саид Байыми, ушул баш болгон көп кишилер отурат. Анан эми арабтар деле жөн эле кыргыздын ырында отура бербейт да, түшүнүктүү болуш керек да.
Анан Идирис байке ар бурчка отуруп толгонуп атат, Кубат аркы жакка чыгып алып бир нерсени толгонуп атат. Анан мен идеяга баймын негизи. Дай бир нерсени таап кете алам да. Анан ойлондум дагы, жанымда карасам Турдакун Ниязалиев деген ырчы бар. Ал Куветте окуп арабча билет да. Турдакун дедим бара калып туруп. Арабча кантип учурашат? Кыргызстан тууралуу мондайлар сөздөрдү кандай арабчасын мага бир 10 чакты сөздү Турдакундан сурадым. Ошол жерден 10 чакты сөздөрдү сиңирдим дагы. Айтышка чыкканда ассаламу алейкум кайфа халука аркы деп ала ажабака Кыргызстан деп бир эмелерди кошуп туруп айтышка аралаштырып ийсем ошол жер мен алыстан көрүп атам да. Саид байым деп улам оозу таң калып ушинтип отурду. Анан түшүп келип ошол жерден үчөңөргө бир умра деди. Айра ойлонуп кеттим. Үчөңөрдөн хач деп айтпайт. Үчөөбүзгө бирден ажылык берип таштады. Ошол жерде. Анан ошол жерден сүйүнүп эле мен дагы сүйүнгөндү билбеймби, Кубат менен Идрис ыйлап жиберди сахнадан эле антип эле жашып эле мен дагы эмоциям жокпун, не бала экен, кандай келесо жан экенин билбейм ошол. Ошол жерден 3 ажылыкты алдык, артка чыгып, сахнанын артына чыгарып менен мынакей деди да. Мен сага Турдакун айтты, ушул ырларды которуп бердим. Эми сен мага ыр жазып бер деди. Макул дедим, ага да калпчу болдум, кайра чалат, жазбайм, жүрүп бердим, ушинтип отуруп. Анан бир күнү урушту мени чал. Эмнеге ушинтип жазып бербейсиң? Мага чай ичип атам, чайнап атам, чайдан жутпам, макул анда айтчы деп отуруп, угуп отурчу. Анан жазып бердим. Жүрөгүм сүйүп алганымсың, жүдөсөм үмүт байларымсың, арбак шүгүр жаратканга, арманды жолотпос майрамымсың, кандай сезимде. Ушинтип жазып берип коюп кеттим. Кубат Идрис Фейсбукка жазып коюптур алыке. Идрис аялы менен Кубат баян менен ажылыкка кетти. Марагат. Ошо үчөөбүз ээрчи болуп ажылыкка бардык. Анан ал жакта интернет бир учурда бар, бир учурда жок. Тип отурсам элдер жазат да. Сен ыр чыгарган турбайсың, биягында хит болуп атат дейт. Жок, мен чыгарган эмесмин, адашып атасыңар го деп. Дагы бирөө жазат. Эмне эле жазып атасыңар, мен ыр чыгарган эмесмин деп коем. Эч акылыма келген жок. Себеби тиякта Меккеде тавап кыласың ибадаттар менен. Бир күнү бир ошучулук алып интернетти ачсам, тааныш да баягы сөздөрчү. Көрсө ошол биз ажылыкты утуп алып Турдакунга жазып берип аткан Кыргызстанда бар бир бар тең эле. Подколончтыктардын ырыдайм бул эми. Бул жерде негизи баягы сан эмес сапатка анандай элдин каалоосундагы элдин бир жүрөгүндөгү ырларды жазасыңар да. Анан ыр жакшы чыгат да. Мисалы ошонун ичинде Асыл зат деген да бир чыгарма бар. Бул дагы бир элдин жакшы бир жүрөгүнөн да орун алган ыр да. Бул ыр кантип чыгып калды? Бул ыр мындай болду. Өзүм динге аябай фанат болдум бир учурда. Баарын таштап салдым. Атам менен да сүйлөшпөй койдум, апам менен да сүйлөшпөй койдум. Алланын баскан турган көзүмө күнөө көрүнө берди. Ушундай бир акмак болдум. Анан мен окууга өткөм, өзү художественный академия, искусство университети талашканда биз алабыз деп искусстводо окуп калдым. Экинчи курс кезинде анан немеге түшүп калдым, аябай кулпуланып калдым да. Анан өзүмө чечим чыгара баштадым, бул жак музыкалык окуу жай экен, кереги жок го. Бүттү комуз-сомузун жештират окшойм дедим. Ушундай ой менен жүргөн учурда Жеңишбек байкеч устатым, өкүл атам дагы баланча жерге барчы деп калды. Анан барсам, мурунку муфтий бар го, Замир Кары Ракиев. Ушул сабак өтүп турду, мен андай эле билбейм, бирок аябай таасирдүү болду магачы. Деп угуп отурдум, элжиредим, жаңы рухум эс алды. Анан сурооңор болсо бергиле деди. Мен суроо бердим. Мен азыр эки жолдо турам дедим. Окуумду улантам же болбосо окуумду таштайм. Себеби комуз болбойт экен. Шариятта музыканы арам деп атасыңар. Ушундай десем, анан ал кишичи жинде болгонсуңбу деп атпайбы. Ошол сага акыл айткандар
Арстанбек Буйлаш уулунан, Калгул Бай уулунан, Молдо Кылычтан, Молдо Ниястан үчтүү болуп кеттирбе. Комузуңду бүгүнтөн баштап улан. Чет ары карай оку. Сен билим ал, ушуну өркүндөт. Ушун менен сен элге пайдалуу нерселерди чыгар деди. Анан ошол күндүн эң биринчи күнү мен ошол дароо чыгарым менен ошол пайгамбарыбызга арнап ыр жазам дедим. Анын үстүнө дагы күн сайын пайгамбар тууралуу сабактар боло берди. Китептерди уктум. Арзу күчөдү, жатсам турсам пайгамбар эсимде дегендей. Анан ошо биз үммөттүн калагы жок кайыктар деп бүгүнкү акыбалда эми калагы жок. Ыйманынан алсыраган майыптар, сендей улуу нур кадырын биле албас, үммөтүңдүн жүрөгүндө айып бар депчи. Анан кайырмасы да кайбай, ай жылдар закындап, акырет жакындап, жүк болгон күнөөдөн жүрөгүм лакылдап, карааның көрө албай, карегим жашылдап, караң күн башымда кайдасың асыл зат деп. Эми асыл зат деп койгонумдун себеби Мухаммад деп, саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад деп деле айтсам болмок. Бирок эми муну кандай адам ырдайт? Бул пайгамбарыбыз адамдарга да окшобойт экен, периштеден дагы артык экен, ушундай бир керемет жан экен. Муну бир кандай ысым берем деп отуруп асыл дедим да, эң адамдардын асылы анан зат дедим. Пендеге да окшоштурбадым, периштеге да окшоштурбадым. Анан асыл зат деп. Кээ бирөө муну женский роддогу сөз катары кабыл алып, кайсы асыл зат деген кайсы кызга жазгансың деп эле ушинте берет. Анан мен өзү ашыктык ырларды да жазып коем да. Сүйдүм сени мындай деп. Анан көбү кайсы кызга жазгансың деп берет. Негизи ал ырлардын көпчүлүгүн тең эле пайгамбарыбызга жазабыз. Бул ырда өзүм жалкоолонуп Максат Московский деген байкем бар Нарындык. Ошол үйүмө келет, машинасын айдап, бас тур деп, аранжировкага барабыз деп. Мирлан Ниязов деген Кыргызстандагы номер 1, number 1 эң күчтүү аранжировщик бар. Ага алып барат, ал отуруп жазайт. Бул ырды кантип чыгаргансың деп өзү муж номер 1 аранжировщик таң калып атат да. Анан ал трансқа түшүп туруп анан мындай бир кылгыяктар деп келтирип туруп анан жазат, анан ырдадык. Анан Ороз айыбы ушундай бирдеме болду. Бул ырды ырдаган жеримен пайгамбарга суусаган жүрөктөрдүн арасында ырдадым жалаң. Баары тең бир коргошундай балкып жатты. Тынагындай шамал тийген гүлдөр бар го, ушундай болуп ыргалып жатты барган жерде. Көргөн көздөрүм ушундай бир жаш кусалык көздөрүнөн көрүп аттым да. Пайгамбарыбызды сагынган, пайгамбарыбызды сүйгөн, эңсеген көздөрдү ушулардын арты менен көрүп аттым. Бул ырдын чыгышы ушундай болду айка. Адамга жүрөгүнө эң жакын инсандар болот го. Анын ичинде пайгамбарыбыз, анын ичинде апабыз, анын ичинде жубайыбыз, анын ичинде досторубуз, байкелерибиз, мисалы эң жакшы бир жүрөгкө жакын инсандардын эле белгилеп туруп адам бир сонун чыгармалар чыгып калат да. Анын ичинде азыр дагы бир сонун жакшы чыгарма бул байкелерим да. Ал кандай болуп чыгып калды байкелер? Байкелерим деген ушу мамлекетти көтөрөлү, өстүрөлү, окуталы, студенттерди карайлы, ушундай бир жакшы ниети бар адамдар үчүн чыгаргам. Байкелерим шумкарсыңар, уктабагыла, ойгонгула, ар бириңер баатырсыңар, дем берүү максатында гана мотивация катары чыккан чыгарма турбайбы? Байкелерим биги учкан, шумкарсыңар, абыл болсо талыбаган тулпарсыңар, кыргыз үчүн кызматыңан чарчай көрбө. Акыретте бейиш суусун уртайсыңар, Кавсар суусун уртайсыңар деп. Ошо байкелерге мындай дем берүү максатында чыккан ырда. Эми биз өзү миллиардер болсок, биз деле университеттерди салып, ушинтип эмелерди кылат элек да. Бирок бизге Кудайым ал жагынан эмес, ушундай чыгармачылык жагынан миллиардер кылып коюптур да. Ошондой адамдарга дем бербесек, анан сүйүү турайм, ал сүйүү адам өзүнүн душасы, жекелиги чыгара берет. Бирок коомчулукта адамга адам дем тартуулай турган, көзүнө көз, сөзүнө сөз аксаганга балдак боло турган иштерди биз жасабасак анан ким жасайт деген ниетте болчубуз. Экинчи жагынан алсак, Кыргызстанга баягы күйбөгөн, сүйбөгөн, мисалы
мекенин ойлобогон бир байкелерге, инелерге дагы арналган сыяктуу болуп кетет да. Айтып атса тургула, жанданалы, иштейли, мекенди сүйөлү, артында бир жакшы нерселер турат, соо иштер турат дегенде бул ырды уккандан кийин баягы өзүң да жата албай дагы кой мекеним үчүн кызмат кылайынчы деген бир да ойлор келип кетет да. Анан бул дагы ар бир мындай ырда сабак бар. Жыпара Исабаева эженин сөзү бар. Ырларым, уулдарым деп болот да. Анан улуу инсандар айткан турбайбы, үммөтүң милдетим деп. Эки эле сөз. Бирок керемет да. Анан энелер кайсы балаңды жакшы көрөсүң десе, кайсы балам кыйналып жүрсө ошонусун жакшы көрөм дейт го. Ал меники деле ошондой, ырларым кайсы ырым жаңы чыгып аткан болсо ошонусун тажаганча ырдап, тажаганча угуп, каталарын оңдоп ушинтип жүрө берем.